Ысык Көл областынын Ак Суу районунун ат сүйүүчүлөр коомунун ынтымак шернесине. Ат чабыштын 7 түрү боюнча мелдеш 3 кайнар айылында өттү. Ысык Көл облусундагы Камбар ата ассоциациясы ат чабышты уюштуруу үчүн райондук мамлекеттик администрацияга президенттин облуста ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнө кайрылышкан. Жыйынтыгында демөө өрүүчүлөрдүн колдоосунун негизинде 200 000 сомго жакын байге фонду коюлду. Тай чабыштан баштап жорго чабышка чейинки мелдешти калыстар тобу көзөмөлдөп баалап турушту. Ысык Көл областында болуп аткандан кийин 7 областтан келишет. Бул биз тигил бул деп. Анткени 7 областтан келишет болгону. Бүт 7 областта болгон саяпкердин баары келип ушул жерге аттарын чабышып, өздөрүнүн байгелерин алып кетишет. Бүгүн келишти ошо? Бүгүн келишти, катышты, бүгүн дагы катышып атышат. Башка областтан Чүйдөн келип атышат. Жалал Абадтан келишет. Бул жылдан жылга ат сүйүүчүлөр көбөйүп атышат. Мисалы бизде азыр мына быйыл көчмөндөр оюнунда жакшы байгелерди, жакшы немелерди алып келишти. Андан тышкары азыр ат сүйүүчүлөр көбөйүп, ат баккан саяпкерлер. Бул илгертен бери келатканда кыргыз эли илгертен бери аттын үстүндө чоңойгон. Ошондуктан саяпкерлер көбөйүп, жакшы жолго түшүп, ынтымакка келип саяпкерлер бир жакшы иш алып барып атабыз. Жумай Жакыбалиев саяпкерлик менен жаштайынан алектенип келет. Таптаган аргымактары бир канча жолу маарага ийгиликтүү жеткен. Ат чабыш кыргыз элинин каада салттарына кирген улуттук оюн деген саяпкер райондогу өтүп жаткан бул мелдеште дагы өзүнүн аргымактары ийгиликке жетет деген ишеничте. Мен адегенде жалаң күлүк чаап жүрдүм. Кыдыр акен 170 жылдыгын уткам, Мойт акен 200 жылдыгын уткам, бу көлдүн эң аттуу баштуу сакалдуулары да. Анан кийинчерээк жалаң жоргодо жүрөм. Жоргодон дайым эле ошол Бишкектен бир жолу биринчиликти алдым. Кунандан бир жолу биринчиликти алдым. Көп эле байга алып жүрөм. Анан теле кур байгесиз келген күндөр болбойт. Bir 10 жорго бийим бар ар кайсы линиялардан. Бүгүнкү күндө ушу ат чабыш оюндары Ак Суу районунун шернеси жылына бир жолу өтө турган ат чабыш болот район боюнча. Андан тышкары акимдин кубогу болуп, аким жактан дагы каржыланды. Жактан Кара Кол шаарыбыздын губернатору дагы көмөк көргөздү. Жана ошондой эле спонсорлор болду. Бул ат чабышта Аламан байге, чоң жорго, бышты жорго, кунан күлүк, кунан жорго, тай күлүк 7 вид болуп атат. Номер билдеп туралы, алыстардын эмесинен кийин анан айталы. Сүрөөндөр жаңырган мелдеш өтө кызыктуу өттү. Таза кандуу жорголордун мыктылары жеңишке жетишип, уюштуруучулар тарабынан кубок, медаль, акчалай сыйлык, буга кошумча ээр тукумдар дагы берилди. Камбар ата ассоциациясы Ак Суу райондук ат сүйүүчүлөр коому булгунку ат чабыш шеринени Жети Өгүз районунун чабандестерине өткөрүп беришти. Салтанат Керимкулкызы, Алтынбек Исаев, Мадина Бакирова, Ак Суу району.